Туура мындан 1 жыл добуш берген электораттын 87%-нын колдоосуна арзып, мамлекет башчылыгына шайланган Садыр Жапаров коомдук адилеттүүлүктү сактоону башкы милдети катары эсептерин билдирген. Анын бул сөзү жерде калбай, эң оолу бийик тоолуу шарттарда жашагандарга бир катар жеңилдиктер каралды. Маселен, алардын арасындагы Нарын облусунун тургундары үчүн пайдаланылган 1 киловатт-саат электр кубаттуулугу 77 тыйындан эсептелүүдө. Ал эми ага чейин алар 1000 киловатт-сааттан ашса, 2 сом 16 тыйындан төлөп келишкен. Андыктан мындай камкордукка алыскы өрөөндөгүлөр чексиз ыраазы. Теманын уландысы баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун материалында. Нарын шаарынын тургуну Жаныбек Бексултанов адатынча быйылкы кышка кабелттен камылга көргөндүктөн электр кубаттуулугуна анча көз каранды эмес. Үй үчүн мешиндеги чогуу кызыл көмүр жылткандыктан чай чамек, тамак аш анын ысык табына даярдалат. Шарсыз бола калса минтип газ плитасы жагылат. Жынында 1 киловатт-сааты 77 тыйындык электр кубаттуулугун эле пайдаланса куп жарашмак. Бирок ал карт Нарын дайрасынын жээгинде жашагандыктан андагы суунун деңгээлинин аздыгына өзү күбө. Демек, арзанына качырбай, сарамжалуулукта ойлош керек. Айтымында кошуна колоңдору да учурда үнөмдүүлүккө өзгөчө маани беришүүдө. Тоолуу районго биздей суук жерге мисалы үчүн 8 айыбыз кыш 77 тыйындемизге аябай эле сонунда. Бирок ошончо да биз ошондо экономдоп, светибизди бүт экономный лампочка кылып көмүр жагып атабыз. Чайды болсо газга коюп атабыз. Мындай 77 тыйын болсо негизи өкмөтүбүзгө да баарыбызга рахматыбызды айтып, ыраазычылыгыбызды билдирүүбүз келет да. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, жылдан жылга кышы дээрлик 7-8 айга созулган Теңир Тоо жергесинде электрге муктаждыктар өсүүдө. Ушундан улам бул кышта көпчүлүк жылытуунун альтернативалык жолдоруна өтүшүп, энергетиктердин жеңилдерин жерден, орлорун колдон алышты. Ал эми 1 киловатт-саат үчүн 77 тыйындан белгилениши кандайдыр бир деңгээлде элдин карыздардын азайышына да шарттады. Демек, мамлекет башчысынын айрым категорияларга жеңилдиктерди берүү чечими эки тарапка тең пайда гана турууда десек жаңылышпайбыз. Негизи жакшы эле, элге жакшы эле болду 77. Эми ушу ойдон калса болду. Эми ошончо эле аз көмүр алып алганбыз, экономдоп аралаштырып жагып атабыз. Жакшы төлөп калды. Кардарлар түшүнүү менен электр энергиясын азыраак пайдаланып, убагы менен төлөп калышты. Ошондон бирге президенттин аз камсыз болгон жарандардын электр энергиясы үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыгына ылайык 16 жашка чейинки балдары бар мамлекеттик жөлөк булашкан муктаж үйлөргө жыл баштан тарта 1 киловатт-саатка 50 тыйындан эсептелүүдө. Экономикада кандай гана макроэкономикалык өсүштөрдү айтпайлы, чындыгында элибиздин басымдуу бөлүгү ортодон ылдый деңгээлде жашаарын эч кимден жашыра албайбыз. Карапайым элдин басымдуу бөлүгүн колдоо менин жүрөгүмдөгү биринчи иш болду. Оттук чөтүп жагайын, балдарым устап тоңуп калбасын. Район борбору ат башы айылын мекендеген Нургул Жапарованын үй бүлөсү үчүн кыш айлары чоң сыноо. Каражаттардын чакталуулугунан отун сууну кең кесир белендеп алуу дайым эле мүмкүн эмес. Жакшы дегенде 1,5-2 тонна көмүр алышат. Бирок ал жазга жетпегендиктен күч электр кубаттуулугуна түшүп, айрым учурларда аны пайдалануу айына 1,000-1,5 сомго чамалайт. Андыктан 1 киловатт-саат үчүн азыркы 77 тыйындык төлөмдүн 50 тыйынга ылдыйлатылышы каарманыбыз сыяктуу социалдык колдоого муктаж топтоолорго оңдой берди болуп отурат. Негизи светти колдонобуз да кыштын чилдесинде бизде аябай суук болот. Бизге ошо жакшы эле болду, буюрса тиги арзандатып бергенине. Аябай эле мындай аябай жаксак 1000ден деле ашып кетет. Анан кыйын болуп калат, ошо жөлөк болуубуз дагы жетпей дагы калышы мүмкүн. Дейинкиси энергетика тармагындагы өйдө ылдыйларга карабастан, мына ушундай чечкиндүү кадамдардын жасалышы эрдикке тете. Башкасына көз жумганда да Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард кубометрден өйдөлбөй, учурда жалпы керектөөчүлөрдү электр кубаттуулугу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу анча оңой олтоң эместигин унутпайлы. Бөлөкбай Шеримбек, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын.